Ең сонун чыгарма, ең сонун албетте клип десек жаңылышпайбыз. Анткени бул клипти көргөндөн кийин көптөгөн мындай бир көп нерсени көргөндөй болосуң. Көз алдыңа чагылат. Албетте урматтуу жалпы биз көрүп жаткан көрөрмандар, азыркы учурда дегеле ушул чыгарма азыркы учурда интернет тармагындагы басып өттү десек дагы жаңылышпайбыз. Албетте урматтуу жалпы бизди көрүп жаткан сүйүктүү көрөрмандар, экранга дагы чакыралы. Анткени деген экранда көрсөтүлүп тургандай WhatsApp номерлер жана ошондой эле түзмө-түз номерлерибиз турган учуру. Эгерде сиздердин азыркы учурда биздин төрүбүзгө, тактап айтканда сыйлуу студиябызга дагы сыйлуу конокторубуз келип отурган учуру, ошол сыйлуу конокторубузга сиздердин өзгөчө ойлоруңуздарды дегеле ары бери чуркап жүргөн сурооңуздарды жөнөтсөңүздөр болот. Аны эмесе биздин өзгөчө коногубуз менен биздин кесиптешибиз тааныштырып өтөлү. Анткени азыркы учурда өзү чындыгында бул чыгарма аябагандай өзүнүн популярдуулугун жаратып жатат жана ошондой эле көпчүлүктүн сүймөнчүлүгү болгон. Дал ушул чыгарманы аткарган бүгүнкү биздин коногубуз, студиябыздын куттуу коногу Курал байке. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Монтаң. Монтаңыз менен өзгөчө стиль. Манай сонун. Стилиңиз бүгүнкү стилиңиз чынында өзгөчө экен. Кандай келип алдыңыз? Сонун келип алдым. Көптөн бери келе албай аткам. Чакырууңарды четке алып, анткени эртемен туруш артисттер үчүн өтө кыйынчылыкка турат. Өзүңөр билесиңер, анткени биз кечкисин иштейбиз, түнү иштейбиз. Биздин жалпы эле сферабыз, аранжировщиктерибиз, музыканттарыбыз күндүз түнкүсүн илхом алабыз, түнкүсүн иштейбиз, ошондуктан эртемен эфирге келиш кичине кыйынчылыктар туудурат. Бирок бүгүн эмнегедир кече эрте жатып, анан таңкы 5 эле көзүм ачылып, ушу таңкы 5ке барат окшойм. Барам ниет коюп жаткам да, таңкы 5те ойгонуп турмун да. Таңкы 5тен бери бир кино көргөнгө жетиштим, ортодон көп иштеримди бүтүрүп анан сиздерге келип отурам. Баракелде, гана керемет. Эртең менен таңкы 5те турган бул эң сонун экен. Көрсө, сонун турбайбы? Анысы көптөн бери телевиденияларга интервью бериле болушуңуз. Көптөн бери чыга элекмин, 2 жылдын жүзү болуп калды. Кандайдыр бир творческий кризис болду. Өзүм үчүн дагы бир жаңылануу жетпей, кичине чарчаган сыяктуу болуп, баары эле кайрадан эле кайталанып аткан сыяктуу. Окшош күндөр, окшош нерселер. Бул каналга барсаң ошо, бул каналга барсаң ошо, бүт эле жакта бирдей суроолор болгончу сезилип эле чарчап, анан башка сфераларга барып кичине иштеп көрдүм. Тажрыйба чогулттум. Анан ал жакта деле эчтеке жыргап кеткен, эч нерсе жок экен деген сыяктуу болуп кайт. Анан жакынкы арада эле кандайдыр бир дагы илхом ойгоно баштады. Мурунку учурда мен чыгармачылыкты жаратып жүргөндө мындай профессионалдык конкуренция деген болот го. Жарыш ичинде ошондой бар болчу да, сезим, умтулуу сезим, эртең менен туруп, ошол сезимдер кандайдыр бир кыймылдаткыч болуп турчу. Анан ушу 2 жыл мурун ошол кыймылдаткыч өчүп калып эле, эчтеке кылгым келбей, 3 жыл болуп кетти окшойт, адашпасам дагы. Анан азыр эмнегедир ошол сезимдер кайра ойгоно баштады да. Жаңылануу, жарышуу сезимдер пайда болуп. Анан ошол эми акырындан иштеп баштап атабыз. Ошол көп баягы ортодо паузадан кийинки биринчи эмгектердин бири кеңири тарап атат десем жаңылышпайм. Албетте, эң сонун чыгарма болуптур биринчиден. Жана ошондой эле өзүңүздүн образыңызга дагы төп келишиптир. Буну чыгармачыл минимализм деп коет. Эң минималдуу нерселер менен жан дүйнөнү биреңге аракет жасап. Бирок чындыгында азыркы учурда чындыгында ошол минимализм аябагандай бир популярдуу болуп жатат. Ошол эле учурда көпчүлүктүн жан дүйнөсүнө дагы ошол нерсе жагып атат да. Анан дал ушул Кыялбек Курманбетов агайыбыздын дал ушул А өмүр зымырайт аттуу чыгармасындагы клиптагы аябай бири-бирине төп келишиптир да. Чоң рахмат. Бул образдарды кантип тандадыңыздар? Дал ушул клип жөнүндө маек каралы. Мурунку учурда чыгармачылыкта көрсөм мен бүт жүктүн баарын мойнума илеп алып жүрө берчүкенмин да. Мында жазап, тигинсин да жазап, баарын өзүм боло берип, ушул жаржап калсам керек да. Анан ушул эмгекти аябай чоң команда менен иштеп чыгардык. Кыска мөөнөттүн ичинде биринчилерден болуп аранжировканы Сагыныч деген ырчын таанышсарбыз. Сагыныч деген кыргыздын өтө таланттуу жигит, ал азыр аранжировка жазып, студияда үн жазат. Ошол мырза жигит жазып берди. Ошол экөөбүз чыгармачылык толугу жүргүздүк. Ал аранжировка бүткөн соң мен досум бар, Анвар Осмоналиев деген, иним бар, Нурсултан Зарылов деген. Ошол экөөнө жолугуп, анан сүйлөшүп келип, ойлор төп келишип, мен эч нерсесине киришкен жокмун. Кандай кылабыз жигиттер, кандай кылабыз деди. Театрдан тарталы, хор, свет менен иштейли деди көбүнчө. Анан
энебиз бар, Бека деген оператор жигит көптөн олор тартып жүрөт азыр. Ошо бардыгы бирге отуруп, оператор өзүнүн ишин кылды, режиссерлор өздөрүнүн иштерин кылды, анан монтажер Марат деген жакшы жигит бар, фамилиясын билбейм. Дастан айтып койсуң. Дастан мобилографын азыр баскан турган жерлердин баарын тартып жүрөт. Чоң команда иштеп атат да, анан өзүмдү артист сезип калдым, жатып эле отуруп эле кайрадан эле баягы жаңы жашоо Мен баягы ырыммен алек болуп отурдум да, ырымды ойлоп, образга кирип, балдар бир нерсе кылышып эле, дайынданышып эле, тартышып эле, мондай жазайбыз, тигиндей жазайбыз. Эч нерсесине киришкен жокмун. Анан конечный итогун результаты болуп аткан учурда кандайдыр бир корректировкалар киргиздим. Бирок толугу менен ушинтип иштеген мага аябай жакты. Команда менен иштеген чындыгында бир аз жеңилирээк болот. Анткени азыр ошентип айтсаңыз ойлоп калдым, балким бул баягы апатияга түшүп кетүүңүздүн дагы же чыгармачылыктан алыстап кеткениңиздин себеби дагы балким жалгыз иштеп жүргөндүн себебидир, Төөгө албетте, деги эле өзүң иштесең ошондой го, көбүнчө ар жагын ойлойсуң, бул жагын ойлойсуң, ошентип атып балким ответственность боло берип кичине чарчай түшсөм керек да. Анан азыркы учурда ушинтип эмнегедир ушундай негизи өзүмдүн Бактыбек деген иним бар. Жанымда жүрөт, жардамчы болуп. Ошол адамдын түрткүсү менен да Куралбай сиз ырдашыңыз керек, сиздер кыймылдашыңыз керек. Деп атып, түрткүлөп атып, иштеп атып, могун жазагыла, тигиндей жазагыла деп. Жашоодо да ошондой бир түрткү болуш керек экен да. Анан ошо сиз жазашыңыз керек, сиз жаза аласыз деп айтып турган эле киши болсо жазайт экенсиң да. Анан ошол командабыз менен азыр Бактыбек баарын продюсерибиз болуп атат. Менин чыгармачылыгымдын кандайдыр бир кыймылдаткычы болуп атат продюсери. Мотор жүрөгү болуп атат. Анан ошол баарын чогултуп, менин досторумду, анын досторун чогултуп, инилер болуп туруп анан бир продукт чыгардык. Эң сонун албетте. Анан дагы бир нерсе, ошол мотор биздин Бактыбек байкебиз, стилди дагы ошол байкебиз таап өчүдөй көрүнөт да. Негизи баштан стилдим бар. Негизи эле өзгөчө стилдерди жаратып жүрөсүз ар дайым. Бир адамдан экинчи адамга мындай бир өзгөчөлөнүп жүрөсүз да, эмнегедирчи. Деги эле бунун сыры эмнеде я? Жүрөйүндө атамдай. Эмнегедир мектепте окуп жүргөндө эле кичине башкача музыка угуп, анан элдер современный рэп угуп жүрсө мен шансон укчумун, 80-ті жакшы көрчүмүн да жан нерселерди. Анан билбейм эмнегедир, бирок шаарга келгенде да эми бар жашоодо ар кандай болот. Кичине чач түшө баштаганда кой башты жабалуу деп шляпа кийип, анан шляпаны да кичинекей күлкүнчтүү болчу, анан кичине кененирээктерди алып, уже образга жарашат экен деп, анан өзүм ретро кинолорду жакшы көрөм, Адриано Челентано. Анан ошолорго ошошойн деп эле шляпалар кийип атып, кандайдыр өзүнүн өзү эле чыкты да. Анан интернеттен карап атып, кандай стиль жагат, мындай стиль жагабы деп атып эле ушу кийинем негизи. Ошондо сиздин стилистиңиз жок. Менин стилистиңиз өзүңүз. Интернет жана менин кумирлерим. Баракелде, эң сонун албетте бул керемет. Сонун. Эми дал ошол чыгармачылык жөнүндө сүйлөшсөк, 2023-жыл Бөрүса сиз үчүн жакшы жылдардан болуп башталды. Алгачкы клипиңизди тартып алыпсыз, жакшы. Анан эми биротоло биз сизди кайрадан көрүп баштайбыз. Жаңы клиптер менен чыгармачылыкка жаңы ырлар, жаңы клиптер Бөрүса, жаңылыктарды киргизебиз. Кандай жана айттым го бир. Сезимдер пайда боло баштады, жарышуу анткени эстрадада азыр бир-эки мырза бар, айымдар бар. Не бири-бирине атаандашып, ырлар чыгарышып, жашап атышат. Анткени мен да ошо ат чабышка кошулуп кетейин деп акырынан киришип атам. Баракелде. Деги эле мектеп учурунда биз мырзалар балким айымдарга карама-каршы болуп окусак жаш кезде. Азыркы учурда дагы бир шоу бизнесте дагы бир кандайдыр бир ошондой эле түрткү бар. Бул эме да. Конкуренция бул двигатель да. Иштеткенге түрткү болуп турат. Жакшы нерселер жасап. Мен бирөөнү көрө албастык эмес. Анын ошо ийгилигине суктанып, анан мен да ошондой жазагым келет деген сыяктуу ой менен да. Мен да чыгармачылык менен иштегим келет деген сыяктуу ойгонуп, сезимдер ойгонуп атат. Ошо мен азыр мотивация алып иштеп баштадым. Эми бардыгы Кудайдын колунда. Биз миң аракет кылбасак дагы, эгерде буйруп алган болсо, эч нерсе ишке ашпайт. Бирок
жакшы Буйрусунда тилек кылалы. Албетте. Жакшы. Мисалы үчүн азыркы учурда эми көп концерттерди берип баштады. Концерттерди беришти. 2022-жыл көп биздин эстрада жылдыздары концерттерди көп коюшту. Анан деги алдыда биздин концерттерибизди көрө турган бир сиздин концертиңизди көрө турган убакыттар келеби? Сонун суроо болду. Анткени мен бул ушу декабрь айында концерт бердим, чай концерт. Шакам. Жандуу аспаптар менен мен өзүмдүн группам бар. Баягы эми болуп турган учурда изденүүлөрдө болуп атты да. Анан мен жандуу нерселерди аябай жакшы көрөм. Анан группа чогулткам. Гитарист, аккордеон, ударный, восточный. Анан клавишниңиз бар. Ошол 4 жигиттен турган Элиме деген топ чогулткам. Элиме. Анан биз тойлордо же болбосо YouTubeга ырлар жазып киргизип отурганбыз. Азыр ошол Элиме тобу менен дагы чоң жакшы нерсе проекттер жазайын деген ниет бар. Жан барын жанды урдатып. Эми биз жанду десе эле калганбыз да, үн менен эле жанды урдаса депчи. Бирок ал жакта гитара бар да жанду. Клавиша бар жанду, ударный инструменттер. Алар өзүнчө энергия тартуулайт да. Эгерде жандуу музыканы угуп ошол жерден уксаң, баягы музыкадан дагы экеси 100 эсе бир башкача сезимдерди. Анткени ар бирөөнүн өзүнүн волналары бар. Удар чапкан сайын бир толкун келет. Ошону сезгенде, кулак менен сезгенде, дене оюң менен сезгенде бир кандайдыр башкача сезимдер болот. Ошон үчүн жандуулукка, эми бар электроника болуп кетпеди. Жандуулукка кичине кайтайын деген ой бар. Баркелде. Ошол жандуулук деп калдыңыз. Азыркы учурда бизде Кыргызстанда да ошол фонограммага бүтүндөй эле тыюу салабыз деген атайын мыйзам каралып жаткан учуру. Азыркы учурда Кыргызстанда бул нерсеге айрым бир ырчылар макул болсо, айрым бирөөлөр макул эмес. Дал ушул жакта сиздин дагы оюңузду билгим келип жатат. Эми кантип макул болбойсуң? Сүйүнүп макул. Туура көрүнүш да. Жанды урдаш керек негизи. Концерт берип аткан соң, элдер ошо концертке келген соң, эми элдин да талабы да биякта, эл көп талап кыла бербейт, ошондуктан жанды урдабайт эч ким. Сулуу көйнөк, сон макияж, прическа, антилерде оозду ачып урдап койсо депчи. Бирок ошол фонограмма рамкаларга киргизет да, артист ачыла албайт да ол менен. Жанды урдап, машыккан сайын кандайдыр бир жаңы нерселер пайда болот. Ошол жердеги баягы тери чыкса дагычы, элдин баягы эмен артисттин чачы бузулуп мынтип турса да ошол кандайдыр бир көрүп берет да. Анан элдер ошону көрүп баягы ойлогон жерден эмоциялар чыгат да. Биз мынтип сулуу боло берсек, сулуу экен деп эле суптанып, деп эле калып кетип атабыз да. Ошон үчүн концерттерге элдер келбей калды азыр. Ошол себептен. Баягта эмелер артисттердин баягы ичинде мынтип турган оттор, от жок болуп атат да. Ошол от только жандуулукта чыгат экен. Анда азыр биз дагы жалпы ошол 5-каналдын таңкы 5 программасынын сүйүктүү көрөрмандары сиздин ошол өмүр зымырайт деген ырыңызды жандуу үндө ырдап берүүсүн көптөн бери суранып жатышат. Ошол чыгармаңыз чыккандан бери. Анан сизди аябай чакырганыбыздын себеби дагы көптөн бери келбей жүргөнүңүздөн көрөрмандар аябай сагыныптыр, көрөрмандарын сагынып, бизге аябай SMS билдирүүлөрдү жазышат да. Анда азыр ошол көрөрмандарыңыз үчүн бир куплет ырдап берсеңиз. Сөз түрдө ырдап берейин. Хор деп эле. Мен да шок болуп калдым. Кимге 20 жашадан кирип келип отуруп. Биз эшикке чыгып кеткенбиз го. Буларга негизи мындай образга кириш керек деп коет го. Негизи анда кичине образга кирип. Мага 10 мүнөт берип коелучу, образга кирип алып пожалуйста. 10 мүнөттөн кийин 5 мүнөттөн буюрса эфирибиз бүтөт анан. Бул ыр негизи Асылбек Өзбеков агабыздын оонуна таандык. Сөзү болсо Кыялбек Курманбетов агабызга таандык. 7 жыл мурун ырдайм деп алып урсатын алган болчумун. 7 жылдан бери күтүп жүрөсүз. Актуальность жок, буну ырдасам эл жактырбайт го деп ойлоп койгом. Бирок өзүмө жакчы да. Жатта ырдап жүрүп анан кийин TikTok'та аябай популярный болуп кеткенде көрсө элге жагат турбайбы деген кыска мөөнөттө жаздырып чыгардык да. Анан өмүр жөнүндө балада деген. Эркелер баягы бир куплетин угуп берип, өмүр зымырайт, зымырайт деген угуп берип, анан кыбырайт деп эмне эле бул түшүнбөстүк дейт. Бул бирөөнүн өмүрү зымырап өтүп атса, кээ бирөөнүн өмүрү кыбырап өтүп атат да. Ар кимдин ситуациясы ар кандай, ошон үчүн өмүр жөнүндө балада да бул. Өмүр ар ким башында ар кандай. Бирөөнүкүнө зымырап өтөт, бирөөнүкү кыбырап туруп алат. Ошон үчүн ситуация негизи жалпысынан алып жазылган ырды. Анан баштайын көрөсүң. Баракелде.
Аны эмесе урматтуу жалпы бизди көрүп жаткан сүйүктүү биздин көрөрмандар албетте азыркы учурда дегиле Өмүрай зымырайт деген аттуу эң сонун чыгармабызды азыркы учурда биздин Курал Жокоев айкебиз өзгөчө жандуу үн менен сиз тек гана сиздер үчүн мыкты чыгарманы мыкты аткарып берген учуру. Анда эмесе кеттик. Мен сага туш болуп, көңүлүм куш болуп, чаркайланам канат дирилде. Gündörüm tündörgö, tündörüm gündörgö, almaşıldı göz gönülüm bey. Turmuştun sırrın ait, taş baka kıvrayt, ha ömür zımırayt, zımırayt, zımırayt. Bilse de taş baka, esalat çarçasam, ha ömür zımırayt, zımırayt, zımırayt. Сонун чыгарма. Чындыгында бул өрдү угуп жатканда ушундай бир жан дүйнөңдө бир суроолор болот экен, жогоруда айтып кеткениңиздей эле. Бирөө үчүн чындыгында өмүр бул зымырап өтөт, убакыт учкан куш дегендей, бирөө үчүн кыбырап өтүшү мүмкүн. Негизи эле кайсыл бир чыгарманы аткарууда адам көз алдына сөзсүз түрдө бир нерсени элестетет да. Мисалы, ырдап жаткан учуруңузда көз алдыңызга эмнелер элестелет? Ооба, ушул ырдап жатканда, Ооба. Көз алдыма ар кандай нерсе элестетилет. Туткунда жаткан адам элестетилет. Туткунда жатат. Допустим, 10 жыл уш жерден чыкпайсың деген. Сага мындай чектөө койгондо, ноктор куштуктан чыкпайсың деп чектөө койгондо, баягы 10 жыл өтпөйт, 10 жыл эмес 1 саат өтпөй калат да. Ошондой ситуация бар. Бул бул драма да. Адамдын өзүнүн кыйынчылыгы. Бирөө мен мисалы өзүмдү айтып келсем, кечээ жапжаш. Кечээ алдыдан эмне болот, алдыга умтулуп жүргөн балам, азыр бүгүн 36 чыгып калыптырмын да. Көзү ачып жумгандай болуп атат да. Анан мурун аталарыбыз, байкелерибиз айтса, деп патель өтүп кетти жашоо деген сыяктуу айтса эле таң кала берчүмүн да. Мага качан келет деген сыяктуу күтүү болсо, алар үчүн жашагандай деле болгон жокмун. Негизи жашоо 30га чейин экен. Андан кийинки жашоо уже патель өтүп өзүм баягы казан аяк деп коет го. Тиричилик менен жүрүп эле ушундай зымырап өтөт экен. Өтүп кете берет экен, балдарым чоңойот экен, анын өзүнүн кыйынчылыктары бар, өзүнүн жакшылыктары бар, ошентип атып эле өмүр өтүп кетет экен да. Ар кандай ситуация болот. Бирөөгө мисалы бирөө сүйгөнүн күтүп аткан учурда болот. Сүйгөнүм мисалы аскерге кетсе, сүйгөнүн күтүп жүрөт, 1 жыл, 2 жыл өтпөй. Ар кандай ситуациялар келет, адамдын тагдыры келет. Тагдыры. Ооба, албетте азыркы учурда сиздин жаңы эле клипиңиз чыккандан бери, клипиңизди көргөндөн бери дегиле бул ырды угуп атканда негизи эле TikTok'то популяр болуп кетпеди. Ошол кезде бир башкача сезимдер болгон, ошол ырды угуп. Андан кийин болсо сиздин ырдап чыкканыңыз жана ошондой эле сиздин клипиңизден кийин өзгөчө дагы бир башкача сезимдер келди. Азыркы учурда жандуу үн менен жаныңызда угуп, ооба, жаныңызда угуп отурганда оюңузга бир башкача сезимдер башкача келди да. Элестетсеңер, азыр мына жерде аппарат тура микрофон болсо, колду кошуп койсок, мунун чыкканда такыр башкача сезимдер. Анда башкача сезимдер болот экен. Анткени деген албетте жандуу үн, баары бир жандуу үн жана ошондой эле ошол ырды, ошол тексттерди албетте жеткизе билген адам ырдаса кандай гана керемет экен. Чынында эле азыркы учурда көзүм жетти десем жаңылышпайм. Сизге рахмат бай. Дегиле эң сонун маектер, эң сонун урматтуу жалпы бизди көрүп жаткан көрөрмандар дагы бир жолу эскертип кетейин. 706 09 06 06 номерлерине сиздер болгону WhatsApp номерлерге өзүңүздөрдүн сурооңуздарды жиберсеңиздер болот. Ал эми 312 59 20 70 номерлерине түзмө-түз чалып биздин бүгүнкү төрүбүздө отурган сыйлуу коногубузга албетте өзүңүздөрдүн сурооңуздар боло турган болсо түзмө-түз жөнөтсөңүздөр биз албетте өз дарегине жеткиребиз. Анан ошондо деген биз жаңы эле айтып кеткен суроого толук токтолбой калдык да. Концерт боюнчачы? Концерт боюнча аягына чыкпай калдык деген суроо. Буюрса азыр иштеп баштадык да жылдын. Ошол чыгармачылык жүргүзөбүз, бир кандайдыр бир программа топтойбуз. Эгерде элдин сүймөнчүлүгүнө жетсе,
анан концерт жылдын жыйынтыгы менен концерт коебуз деген ойдомун. Эми ортодо кичинекей концерттер боло берет, выступлениялар боло берет, бирок өзүмдүн отчеттук концертим жыл аягы менен, жыл соңу менен буюрса жазайм деген ниет бар. Бирок ага чейин бир жакшы чыгармачылык бир программа түзүп алсам, мындай ой боюнча азыр келсе сонун болот. Бирок иш жүзүндө дагы кыстаган турмуш болуп кетпесе эле баарын байкайбыз. Азырынча алдын ала айтпай турайын, эмне болот. Бирок жыл жыйынтыгы менен буюрса концерт коёюн деген ниеттер бар. Анткени деген өзүбүз дагы ошол өзүм да балким күткөндүктөн ушул суроону бердим десем дагы жаңылышпайсыз. Анткени деген аракет жасайм, жандуу болуп. Жана негизи баягы концерттер койгондо бул LED экрандар менен көп нерсени алдап коюп атышат да. LED экрандар көзгө кызыл, жашыл, күйүп, деп гипноздо болгондой эле отуруп кетишет да концертте. Азыр мына театрдын биз мүмкүнчүлүгүн көрүп, биянан свет берип, биз клипте бир эме спецэффект кичине эле коштук. Бирок иштеген светтин бардыгы бүт натуральный. Команда иштеди, ал жакта световиктер отуруп, мына жерден могу куплетте күйүш керек, мына жерден мындай күйүш керек деп. Жада калса акыркы куплет припеви менен толук бир эле кадр, үзбөй бир кадр менен тартканбыз да. Ошол жерде картина өзгөргөн бардыгы адамдын колу менен жасалган да. Бүт барды. Ошон үчүн баракелде. Берсе концерт берсем дагы ушундай свет менен пайдаланып, көп массовка менен пайдаланган концерт коюн деген ойдомун. Буйруса деп айтып салдым окшойт. Айтпайын отуруп эле секрет деп. Жок, бул албетте башынан баштаганда эле сиздин албетте сүйлөгөн сөздөрүңүздөн байкалып жатты десек жаңылышпайбыз. Анткени бизди көрүп жаткан көрөрмандар деле байкаса керек. Анткени чыныгы буйруса концерт бере турган болсо, бул жандуу үн менен жана ошондой эле жаңы айтып кетпедиңизби? Өзүбүздүн мыкты элиме деген элиме аттуу өзүбүздүн команда бар деп. Буйруса. Ошол команданы дагы балким дагы чоңойтуп, мыкты деңгээлде жана ошондой эле жалаң бардыгы жандуу болот деген албетте биздин өзүңүздүн сөзүңүз менен бардыгы чектелди жана ошондой эле айтылып кетти. Ана мен да кесибим боюнча актёрмун да. Кээ бирде ошо актёрлук кесипти сагынамын да. Аны клиптерде ойногондо да кичине көбүрөөк эпизод кошуп эм, сүйлөшүп бир жеринен. Анан ошо концерттер койгондо дагы бир башкачараак театрализованный кылып жасайм да буюрса. Дагы бир секрет. Бираздан кийин бүт секретин айтып көрүп эмне кыласыз деген. Ооз бошта. Айтып кетет да. Албетте деген эме адам канчалык жөнөкөй болсо ошончалык бийик болот дейт го. Ошондуктан сизди жөнөкөй адам катары билебиз. Анткени ушул убакка чейин дагы ушул жөнөкөйлүгүңүздөн жазбаңыз дейт. Рахмат, аракет жасайбыз. Ошого энелериңизге, жалпы бизди көрүп жаткан көрөрмандарга да мыкты агалыгыңызды көрсөтүп, буюрса мыкты жолдорду көрсөткөн мыкты агалардан болосуз. Болосуз го сен. Чын анткени деген биз сиздерди көрүп издөсөбүз дегендей. Мисалы сиз Куралбай акени карап өссөңүз, ал эми сиз кайсыл бир учурда ошол жаш кезиңизде кайсыл бир адамды көмөр тутуп, көмөр тутпасаңыз дагы ошол адамдан үлгү алып жүргөнсүз да, кимди үлгү тутчуңуз негизи? Негизи баягы кичинекей кезимде ырчы болом деп ниеттенип жүргөн кезде аябай популярный болуп аткан ошол кезде Элес группасы болчу. Рыскелди Осмонкулов. Сон. Актан Исабаев, Гүлнур Сатылганова, Гүлнара Тойгонбаева. Ушу артисттер баягы мотивация беришет. Мотивацияларын жаттап. Анан Актан Байкен американецтерге окшоп жүргөнү, ушулар менен, ошо адамдар менен ырдасам болот эле деп ниеттенчимин да. Кийин эстрадага келип бир кыялым орундалган да. Кайсыл кыялыңыз? Рыскелди Байкен менен ырдагам, Гүлнур эже менен таанышып, концерттерде жүрөбүз. Актан Байкен менен гастролдоп жүргөнбүз. Бекборбиев Байкен мырларын ырдап концертте чогуу ырдаганбыз. Бекборбиев агасындар менен да чоң койгом. Ушул кичинекей кезимдеги кыялдарым орундалган да. Орундалган. Баракелде, албетте ошондо деген биз кимге шакирт болдук го мындай чыныгы барбы дейсизби? Жок, тескерисинче. Менби негизи алар билбейт менин шакирт болгонун. Бирок мен билем. Рыскелди Байкен менен көп ырдап калдык. Анан ал өзүнүн тажрыйбалары менен бөлүштү. Өзү билбей эле жакшы нерселерди үйрөтүп койгон да мага. Мындай кылыш керек, Курал деп башкача адам да Рыскелди Байкен. Курал, понимаешь депчи. Здесь
вот так нужно делать деп бир нерселер приемдорун айтып советтерин айтып кеткен, мен ошолор элеп алганмын да. Акырынан жазайм ошолорду. Анан өзүнүн чыгармачылыгы менен эле негизи шакирттер да алар. Биз ошолорду туурап көрүп, мындай жазыш керек экен, клиптерин карап, алар өздөрү билбей эле шакирт. Анан көп баягы чыгыш дейм да, батыш мамлекеттеринин артисттери бар. Негрлар десең. Кечирип койгула деп кой. Аягын. Кара түстүү адамдар деп. Джордж Бенсон, Лайнел Ричи деген. Алардын да шакирти болуп кетем да. Алардын да шакирти болом. Көп Эрик Клэптон деген ырчы бар. Музыкант. Ошонун шакирти мен. Анан орустардан бар. Георгий Лепс деген. Бирок алар өздөрү билишпейт. Алар билбейт. Бирок алар менин окуучулар, амилдерим, мугалимдерим. Жакшы, эң сонун. Ошондо сиз деген эми сизди башка ошол чет өлкөлөрдө, батыш өлкөлөрүндөгү биздин мыкты адамдарды дагы албетте көрүп, ошолордон үлгү алып, дегеле чыгармачылыкка дагы аттанган учурлар болгон. Баракелде. Анан азыркы учурда сизди Куралбай эке, мен дагы ырчы болот элем, же болбосо өзүңүз менен бирге алып жүрүңүз, мен деген сиздей болгум келет деген балдар көп болсо керек. Негизи көп суроолорчу, бирок мындай да бар. Куралбай эке, мен ырдап звезда болгум келет. Дароо звезда болгусу келет да. Анан мен айтам, сен чынында эле мындай чыгармачылык менен аралашкың келеби? Эгерде ошондо кааласаң, андай мисалы искусство университети бар, консерватория бар, училищалар бар. Сен каякта окуйсуң десем, экономистке окуйм дейт, бирөө юристке окуйм деп айтат. Мен айтам, сен эгерде сен кыялың бул жак болсо, сен эмне аякта жүрөсүң депчи. Сен бул жакка оку, чөйрөңдү алмаштыр, мүмкүнчүлүктөр өздөрү эле келе баштайт эгерде сен талантың чыныгы ташкындап турган болсо. Элдер менен аралашасың, конкурстар чыгат. Ошол чөйрөдө жүрөт ал нерсечи. Анан мен айтам, чөйрөңдү алмаштырбасаң, сен спортсмендер менен жүрсөң, сен спортсмен болушуң керек. Ырчылар менен жүрсөң, сен ырчы болгуң келсең, ырчы болгуң келсе, ырчылар менен жүр деп айтам. Мен кандайдыр бир сунуш бере алам. Көп балдарга сунуш берген. Анан кимиси колдонуп кетти, кимиси ошол жолго түштү, билбейм. Белгисиз. Белгисиз. Бирок дайыма ошол советти айтам. Анткени мага деле бирөө келип туруп акчасын берип же осы жакка чыгарып эметкен эмес. Мен окутушкан, урушкан. Калича Асилалиева эжекен, Эгенберди Чалабаев, Салтанат Кийим деген эжекелерим бар. Салтанат Шабданалиева деген эжекелерим бар да, алар мени мынтип кашык менен тамак берген эмес да. Урал, соберись дегенде. Узун чачым болчу, жаш бойдо. Ооба, жаш кезиңиздеги. Урушчу бизди. Сөккү жечибиз. Агайым менен отчислять этип, анан кайра деканым кайра восстанавливать этип, анан ошентип жүрүп өзүм иштенип отуруп, анан кийин тиякта мүмкүнчүлүк чыгат, бияка кино барып тартыласың, бияка барып концертке катышып каласың, бирөөнүн массовкасында жүрөсүң, ушинтип атып эле, аралашып атып эле, тааныш, тиги менен таанышып, буну менен таанышып, мен ырдай аламын да десең, бир жерден ырдаганын көрүп калат. Ресторандарда ырдап атканын көрүп калат, сен ырдай турбайсың, бир биякта концерт болот же конкурска жөнөтөм, мондай информация бар деп. Мүмкүнчүлүктүн бар ошол жакта да. Ошондо деген азыркы биздин жаш чыгам деген, ырчы болом же болбосо актер болом дегеле чыгармачылыкка кийлигишейин, аралашайын деген биздин жаштарга сиздин советиңиз тек гана окугула жана жок, эң биринчи сунушум бул чөйрөнү алмаштырыш керек. Чөйрө. Общество. Эгерде сен ырчы болом десең, ошол чыгармачыл ырчы актер адамдардын арасына аралаш. Ошол жакка бар, ошолор менен жаша. Анан мүмкүнчүлүктөр өздөрү пайда болот. Сөзсүз түрдө сен эмгегиңе жараша. Канчалык эмгектенсең, ошончолук деңгээлге чыгасың. Кудай дагы мынтип карап туруп, эмгегиңе жараша, сен аң сезимиң өскөнүнө жараша берет экен да рызкыңды. Эгерде сен бер жакта туруп эле эчтеке билбей эле мен ырчы болом же бай болом дей берсең, сен эчтеке эмгектенбей эле. Естественно, ошол рызкыңды берет экен да. Кичинекей рызкың. Жана бир эрте мен бир нерсени көрдүм. Бул дүйнөдө баардын алса болот дейт. Ар биринин баасы бар дейт. Бирок мен азыр акча жөнүндө айткан жокмун дейт. Бул албетте ар бирөөнүн есть чему цена дейт да. Ооба.
Албетте ар бир нерсенин баасы. Сен эмне кылдың? Кандай эмгек кылдың? Эмнең жертвовать еттиң? Убактыңды жертвовать еттиңби же акчаңды жертвовать еттиңби? Сөзсүз түрдө кериптер акча менен жеңгени бар, кериптер эмгеги менен жеңгени бар да. Убактын сарптап, күчүн сарптап, анан бириктирип, жыйынтыктырып, жана ошондой эле ошол кесиптин ээси болуп, деги эле ошол баягы өзү каалап жаткан нерсенин аягына чыгат. Бирден бири сунушу менен биринчи чөйрөнү алмаштырыш керек. Урматтуу жалпы көрүүчүлөр, өзүңүздөр билгендей эле, албетте биздин Куралбек өзүнүн сунушу биздин жаштарга азыркы учурда эми көптөгөн биздин мыкты балдарыбыз, мыкты кыздарыбыз албетте чыгармачылыкка аралашам дегендери азыркы учурда көп десем жаңылышпайбыз. Ошондуктан биздин сүйүктүү көрөрмандар, сүйүктүү биздин албетте чыгармачылыкка кийлигишем, аралашам дегендер болсо, албетте биринчилерден болуп сиздер башка эч нерсени ойлобостон тек гана чөйрөнү алмаштырып, негизи айтат го жанагы чөйрөң кандай болсо сен ошондойсуң депчи. Ошондуктан чөйрөңүздөр албетте чыгармачылык адамдар менен бай боло турган болсо, анда сиз дагы ошол чыгармачылык адамдардын катарынын бириндесиз. Албетте урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр, азыркы учурда бизден эми ар бир нерсени баштаган соң аяк болот дейт. Ошондуктан бүгүнкү телеберүүбүздүн эң аякы, жадаттап айтканда соңку коногубуз биздин мыкты агабыз Курал Чокоев агабыз болуп өттү. Жана ошондой эле мүмкүн болсо биздин жалпы кыргыз элибизге эркин микрофон сиздин. Эркин микрофон. Чоң рахмат. Кудайым буйруса соң жаңылыктар күтүп турат. Буйруса чыгармачылык майданга кириштик дегендей жаңы нерселер чыгарабыз. Жана айтып кеткендей эле бир пландарыбыз бар, баарын ишке ашышына бир гана Кудай себепкер. Барыңарга ден соолук каалаймын. Суук дагы түшүп калды. Жылып баратат, эртең менен ойгонуп алып, бүгүн жылуу экен деп коем. Андыктан баары жакшы, жакында жаз келет, маанайды көтөрүңүздөр. Бирок ушул кыштын дагы рахатын бир баалап, анткени ар бир сезондун өзүнүн рахаты бар. Ушул кыштын рахатын алып жашаңыздар, анан жаз келет, баары сонун болот Кудайым буйруса. Жакшы. Биз дагы сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бул буйруса дал ушул 2023-жылы сиз үчүн ийгиликтүү жылдардын бири болсун деди дагы. Биз бүгүнкү убактыбыз соңуна келип жетиптир. Андыктан биздин телекөрүүчүлөр менен коштошо тургандагы кез келип калыптыр. Бүгүн сиздердин кызматыңыздарда мен Нуриза Пайзидинова жана кесиптешим Иреков Шайыр болду. Урматтуу жалпы бизди көрүп жаткан көрөрмандар, мүмкүн болсо бизди албетте 8-ден 10-га чейин эртең менен ар дайым 1-күндөн 6-күнгө чейин көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле Куралбек ишиңизге ийгилик дейли, чыгармачылык ийгилик. 2023-жыл буйруса мыкты концерттерди күтөбүз. Жандуу концерттерди тек гана сизден күтөлү. Анткени деген өзүңүздөр билгендей, урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр, эң сонун чыгармаларды жана ошондой эле эң сонун клиптерди бизге тартуулап келген Курал Чокоев агабызга терең ыраазычылык. Жана ошондой эле 5-канал Таңкы 5 программасы биз сиздерди жакшы көрөбүз. 2 күн албетте эс алуу болмокчу. Ошондуктан эс алууңуздар мыкты өтсүн. Дагы бир жолу кутман күнүңүздөр менен. Саламатта калыңыздар.